Урматтуу окуучулар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көргөн муунун атыны сахаба деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көргөн муундарды көргөндөрдү табиин деп коет. Мына ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларыны көргөн муундардын биринин аты Хасан Басри рахматуллахи алейхи болгон. Бул киши улуу оолия заттардын бири. Мына ушул киши күндөрдүн биринде базардан үйүнө чейин өзүнүн буюмдарын жеткирүү үчүн бир кишини жалдайт. Жолда бараткан кезде жанагы жалданган киши ошол базардан Хасан Басринин үйүнө чейин оозунда эки сөздү кайталап кетет. Бири Алхамдулилла, Кудайым сага чексиз шүгүр мактоолор болсун дейт. Экинчиси Астагфируллах, Кудайым мен сенден кечирим сурайм деген. Кыскасы мына ушул эки сөздү Хасан Басринин үйүнө жеткенге чейин айтып барат. Жеткен кезде Хасан Басри рахматуллахи алейх бул кишинин акысын берип минтип айтат. Сиз эмне үчүн дейт? Жол ката, ушул базардан мен үйүмө жеткенге чейин дейт. Эки нерсени кайталап келдиңиз дейт. Алхамдулилла, астагфирулла деп. Жалданган киши минтип жооп берет. Мен өзүмдүн жашоомда Алла менен болгон мамилемде эки нерсенин ортосунда турам дейт. Биринчиси, менин жаратуучум мага эбегейсиз сансыз жакшылыктарды берген дейт. Мына ошол сансыз жакшылыктары эмне болот? Мен ага алкыш, мактоо, улуулоома не болот? Акылуу болот дейт. Экинчиси, мен Кудай Тааланын буйруктарын аткарууда бир кош көңүлдүк кылууларым бар, бир кемчиликтерим бар дейт. Мына ошол нерсе үчүн мен жаратуучунан кечирим суроого милдеттүү болом дейт. Мына ушул сөздү айткан кезде Хасан Басри рахматуллахи алейхи өзүнүн алаканын шундай кылып бир чабып айтат. О Хасан деп өзүнө кайрылат. Сага караганда ушул жүк ташуучунун дин таануу жакшыраак экен. Сага караганда билимдүүрөөк экен деген сөздү айтат. Урматтуу окуучулар, бул жерде айта турган сөздүн максаты эмне? Аллах Таала биз менен сиздерге ушунчалык жакшылыктарды берип койгон. Көзүбүз көрүп атат, кулагыбыз угуп атат, жүрөгүбүз согуп атат, колубуз иштейт, бутубуз иштейт, жеген ичкенибиз бар, үстүбүздөн тамчы тамбайт. Илим алууга канчадаган Кудай Таала мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Мына ушуну үчүн биз менен сиздер дайыма тилибизде Алхамдулиллах деген сөз болуш керек. Кайсыл киши Алхамдулиллах деген сөздү айта турган болсо, анын бул жашоодогу ийгиликтери күндөн күнгө арта берет, өсө берет. Себеби бул Кудай Тааланын ваадасы. Анткени ыйык Кур'ани Каримде Аллах Таала эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ла ин шакаратум ла азиданнакум. Эгерде силер шүгүр кылсаңар, мен силерге эмне кылам? Көбөйтүп берем дейт. Бул вааданы хак. Бул нерсе сөзсүз иш жүзүндө ашат. Экинчиси, биз ушул жашообузда пендечилик кылып ката кылабыз. Адам баласы ката кылуучу. Көзүбүз менен ката кылып коюшубуз мүмкүн, тилибиз менен ката кылышыбыз мүмкүн, дилибиз менен ката кылышыбыз мүмкүн, же башка бир кемчиликтер болушу мүмкүн адам баласында. Мына ушул нерселер үчүн дайыма истигфар айталы. Кудай Тааладан кечирим сурайлы. Кудайым, мен көзүм менен кылган күнөөмдү кеч, кулагым менен уккан күнөөлөрүмдү кеч, колум менен кармаган күнөөлөрүмдү кеч, жүрөгүмдө болгон күнөөлөрүмдү кеч деп ушул ар дайым эмне кылалы? Кудай Тааладан кечирим сурайлы. Себеби кечирим суроо бул бардык жабык эшиктердин ачылышына себеп болот. Жашооңуздун оңолушуна себеп болот. Ошондуктан, урматтуу окуучулар, эки нерсеге биз деле Хасан Басри сыяктуу эмне бололу? Бекем бололу. Алхамдулилла, астагфируллах деген сөзгө.